Mercedes 771 оңгал токтойбуз. Бул айдоочу унаасынын терезелерин караңгылатып, мыйзам чегинен чыккандыгы үчүн анын унаасынын айып короосуна токтотулду. Унаалардын терезесин караңгылатууга 2018 жылдын 21 декабрында өкмөттүн 601 токтому менен тыюу салынган. Расмий эмес маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда 1.450.000 жакын унаа бар. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы алдыңкы жана каптал терезелери караңгылатылган унаа айдагандарга карата 2021 жылы 2,5 миң протокол түзүлгөнүн билдирген. Айдоочу макул болгон жок, терезенин пленкасын сыйрыбайм деп ордунан сыйрый турган болсо ордунан протокол толтурмакпыз. Жаңы кодекс боюнча ордунан толтурулуп, ордунан сыйрылып кете бермек. Ошо ордунан макул болбогонуна байланыштуу штрафстоянка алып келип машинаны койдук. Бишкек шаардык жол кайгуу кызматынын инспектору Нарымбек Султангазиевдин айтымында айып аянтчасына бир күндө 30дай жол коопсуздук эрежесин бузган жана кырсыкка кабылган автоунаалар токтотулат. Азыркы убакта болжолдуу түрдө 20-30 авто унаасы жол кырсыгы менен катталып, сутка ичинде болгон жол кырсыктары боюнча баардык автоунаалар айып стоянкасына токтотулат. Токтотулуп, ал жерде иликтөө иштери бүтүп, техникалык изилдөө иштери бүткөндөн кийин андан кийин чыгарылышат. Экинчи катарда турган автоунаалар алабыз. Милициянын кайгылуу кызматынын маалымат катчысы Байгазы Айтыкулуулу билдиргендей, Бишкек шаарынын аймагында 2021 жылы жалпы 2663 жол кырсыктары катталып, анын ичинде 3396 жаран ар кандай жаракаттарды алышкан. 64 жаран жол транспорт кырсыктарынан каза болгон. Ошол эле учурда жаш өспүрүмдөр катышкан жол транспорт кырсыктары айта турган болсок, Бишкек шаарынын аймагында 2021 жылдын 12 ай ичинде 562 жолу жаш өспүрүмдөр катышкан жол транспорт кырсыгы катталган. Алардын ичинен 553 жаш өспүрүм ар кандай жаракаттарды алган. Тилекке каршы 3 жаш өспүрүм ушул жол транспорт кырсыгынан каза болгон. Ар кандай мас абалында жүргөн айдоочуларды аныктоо боюнча техникалык жактан бузуулар бар автоунааларды жүрүүгө тыюу салуу боюнча ошол эле учурда жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун коргоо максатында ошо биз тараптан байма-бай рейдтик иш-чаралар да өткөрүлөт. Ал эми Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын жол кайгуу кызматынын басма сөз кызматынын маалыматына ылайык 10 январдан 16 январга чейин Чүй облусунда 3629 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталган. Алардан 29 айдоочу мас абалында унаа башкарган, 1270 айдоочу транспорт каражаттарын ашыкча ылдамдыкта айдаган, 17 айдоочу документи жок унаа айдаган. Мындан тышкары 73 унаа айып жайга киргизилген. Кайгул милициясынын полкунун командиринин убактылуу милдетин аткаруучу Борборбек Ташматов көбүнчө айдоочулар автоунаасын туура эмес жерге токтоткондугу, жол чырактардан тыюу салынган белгилерден өтүп кеткендиги, жол эрежелерине башы ийбегендиги жана коопсуздук курун тагынбагандыгы үчүн кырсыктарга кабууларын айтат. Жөө жүргүнчүлөр тарабынан болсо, жолдун өзүнүн туура эмес жагынан жолдун аркы өтүнө өтүп, мисалы жол чырак коюлган, жол дорожный разметка коюлган пешеходный переход деп, же болбосо дорожный знак турат пешеходный переход деп, ал жерден өтпөй жөө жүргүнчүлөр көбү ошо не установленный көрсөтүлбөгөн жерден өтүп атат да. Ошо жагынан өтүп атышат. Ошонун баарын эске алып, айдоочулардан суранып кетет элек. Айдоочулар, урматтуу айдоочулар, жол эрежелери көптөн бери, канча жылдан бери келатып, көптөгөн кырсыктарды эске алып жазылган эреже, муну туура жана такты сактап бериштерин өтүнөбүз. Автомектептин окутуучусу Нарымбек Өмүркулов учурда айдоочулардын 80% жол эрежелерин сактабагандыгын айтат. Өмүркуловдун айтымында жол кырсыктары көпчүлүк учурда унааны шашып айдагандардан улам келип чыгат. ДТП основном ушу водительдердин жол эрежесин билбегендигинен, анан ушу шашкандыгыбыздан пайда болот да. Даже мында карасаң, перекресткарда көп эле водительдер даже элементарный классический светофордун эрежелерин билишпейт. Бизде айдоочулар ойлойт, бизде белги эле бар, анан разметка эле бар. Белгиден башка, разметкадан башка канча эреже бар. Токтотконго болбойт деген эреже знак менен эле гана берилбейт. Ал эреже менен да толтура орундар бар. Эреже менен жазылган. Бул жерде токтогонго болбойт деген. Адамдар аны биз көбүнчөсү билбейбиз да. Көрүп ар бери өтүп өткөндө көрөсүң, ушу знак жок болсо эле, мен койсом болот экен деп коюп коюшат да. На самом деле он нарушает правила. Мисалы үчүн велосипед менен кетип баратсаң, жолдон чыгып келатып,
водителдин көзүн карасаң сени көрбөйт да ар жакты карайт. Сен келатасыңбы, аркасында машина жокпу, чыга берет. Велосипедисттик киши катары көрүшпөйт да. Хотя велосипедист тоже участник дорожного движения. Ага да көңүл буруш керек. Мындан ары жаңы мыйзамга ылайык жол эрежесин бузган айдоочулар 1000 сомдон 17500 сомго чейин айыппул төлөйт. Жана айдоочу 1 жылда 2 жолу мас абалында кармалса, айдоочулук күбөлүгү жокко чыгарылып, кайрадан сынак тапшырууга милдеттендирилет. Мурдагы кодексте унаа бейбаштыгын кылгандарга жөн гана айыппул салынып келсе, бул кодексте 10 000 сом айыппул менен кошо айдоочунун унаасы унаа токтотуучу жайга киргизилет. Ал эми айдоочу маи кызматкерлерине баш ийбесе 5500 сомго айыппул салынат. Статистикалык маалыматтарга ылайык, өзгөчө кыш мезгилинде айдоочуларга жолдо жүрүү өтө кооптуу болуп эсептелет. Аба ырайы суук мезгилде жолдордун тайгактыгынан улам жол кырсыктары көп катталары баарына белгилүү. Аба ырайы кескин өзгөргөндүгүнө байланыштуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги 17 январдан тарта 18-19 январда туруксуз аба ырайы күтүлөрүн белгилеп, айдоочуларды жолдо жүрүүдө сак болууга чакырды. Буруш Курманбекова, Жолборсбек Файзуллаев, Марал телеканалы.